Уже 20 ноябрда уже бул жолду даяр болуп калыш керек. 20 ноябрда уже заселение болот да бул жакача. Ошого чейин мына жолду расширение кылып даярдап коюш керек. Ошону эме Замир Паевич көзөмөлгө алыңыз, макулбу? Так, урматтуу жетекчилер, бул жерде Эне Сай жаңы конушу. Жанагы сностон жабыркаган биздин жарандарыбызды полностью ушу жака көчүрүп алып келебиз. Бул жерде жалпы 54 гектар жер. Быйыл Кудай кааласа күзгүккө 20 ноябрга 280 үй тапшырып беришет. Калган 700-ü, 720-сы Кудай кааласа эмки жылы кете бир жай айларына бүтүрүлөт. Бул жерде канализация, водопровод, электричество, то есть коммунальный жактары полностью каралган. Андан сырткары мектеп, бала бакча, ФАП, милицияхана 4 эме каралган. Жүрүп көрөлү. Азыр могу шубак иштерин тездеш керек. Эме шубак иштери тездеш керек. Анткени эртең суук түшкөндөн кийинчи уже эме болбой калат. 131 квадрат. Так, могу эмнеси? Спальный, да? Так, бул спальный комната больше. Спальная комната. Так. Мочу. Бул да спальная комната. Так, спальная комната. Так, бул что? Кухня. Бул кухнясы. Так. Санузел. Раздельный. Я. Раздельный. Эки бөлүнгөн. Все отлично. Детский комната. Bu yakta детский. Ошондо 131 квадрат. Биз алардын ошондо 131 квадрат, жалпы аянт канча? 4 соткпу? 3 соткадан. Ар бирге 3 соткадан. 3 соткадан. Биз аякта бизде снос болгондо 1,5-2 соткада жерлер кетти. 1,5 соткадан башталат. 1,5 соткадан башталат. 2 соток, 3 соток. Үйлөр да кичке болчу. Ашыр менен берилди. Ашыр менен берилди. Бул жерде биз жана биздин сноско туш келген биздин жарандар кетеби 1,5 соткадан башталат да. 1,5, 2, 2,5, 3 соткага чейин жерлер алынган. То есть жолго расширение болду, жол расширение болду, тротуар болду. Алардын баарын учакка көчүрүп алып келебиз. Жалпы могу жердин аянты 3 сотка. Эме жыл площадь канча? 131 квадрат болду. Могу жерде кийин бүткөндө Кудай кааласа көрөсүңөр, баратасы бар, парковкасы бар, багын тигилет. То есть барасызда? Мынакей. Так. Так, 53-4, жалпы. Жалпы 131. Так, курулуштун жалпы аянты 93, почти 94 метр квадрат. 124, полезный площадь 105. Мынакей, мондай болот. Урматтуу журналисттердин тартып кылам мынакей. Могу мектеп, Бул бала бакча. Бала бакча. Мектеп, административный здание, милицияхана ошонун ичинде болот. Могу парк, Ортосу парк болот. Могучу. Бул мектептин немеси, полеси, футбольный полес. Ачыңыз. Мындай болот. Тосно жолдору менен, благоустройствосу менен. Могу үйлөрдүн фасадтарын көрсөтүп койсоң, Кайтыр, эйме. Кайтыр. Мынакей, мондай болот. Могу ички көчө, Ички көчөлөр, бактары тигилет. Ички көчө, бактары, благоустройство, озеленение бар, камтылган, освещениеси да бар. Мынакей, көрдүңөрбү? Как Капылан экен да бар. эмеде Швейцарияда ошондой үйлөр бар. Пилач. Я. Айылда Швейцарияда европейский ооба. Кичинекей Швейцария болот да, заман бар. Мынакей. Планировкасы. Азыркы кирип көргөн жана 3 спальный комнатасы, кухнясы. Могу жерде фойе экен, гостевой болсо деле болот экен. Гостиная экен бул вообще өзү. Санузел раздельный, анан дайыр спальня бар.
Вообще шикарно oldu. Вообще шикарно. Мынаки, Bütün dışkı görünüş fasad. фасад. Mangday görünüş. Мына маңдай көрүнүш. Bir серап кыздарга берип тартып эметип алсын балдарга. Так, жүрүлө көрүп коелаңдар. Mo bir слой алынат да молар. Алынат. Мынаны курулуш десе болот. Енесай жаңы конушу деп. Неха? Мына Кудай кааласа, ошондо бизде общий канча дом курулду? Даяр. 59 үйдүн. Ниха. Мына көрдүңөр балдар ишти жумушту. Мына эрте менен баштайт да булар, а? Эрте. Hemen LTR menen daha kimler var bizde? LTR menen region biz menen bir ay жүрсөңөр спортсмен болуп каласыңар. 2,5 айыбыз бар да. Санакбаш. Ооба. Жок, азырчы если эми болуп калса жасай беребиз. Конечно, азыр главный чатырын жаап, эшиктерин коюп emeteriz. Toktutma yok. Ya. Öte çok masrafçı. Şimdi 70-80 milyon dolar giriyor. Ay. Kuda kalasa. Tak, azı bucak ettik boncaka. Ate taktan da bizik ya. Ya. Bundan da ağır. Mo baktarga tibeş gerek. Eğer toskol olsa tibeş gerek degende. Lişni ras bu baktı tigip kayıt östürüp diyemede karap gidiyoruz da. Sanak baş. Harcak karap. Bu kaçıncı emeğiz? Bu oşanda nemesiniki 69'uncu. 69. Ha? 69. Biz arkaza gidiyoruz ha? Dakara gideceğiz. Antigil jolдун чекесине да bir ret salış gerek. Bir ret var ha? Al jaktaki belki direktivdi azırınca kıybay turalı keyin al hareket kılıp kıybagan hareket. Baktарды kıybay tuş hareket kılış gerek. Все, koyuyor da. Tak, baktı. Hazır mo 280 üylü küzüge tapşırabız. Tak? Hareket kılıp azır gününü 6'dan kılıp azır emi yakın kızımdırda 8'ge da жұмышlar gelir. Oşonda bizde hazır 280 üyüz batır. Kança gektar жерге batçuday? 3'ten 1'ine ata var. 3'ten 1'ine ata 300 bolup kalan oşonda bizde 1000. Küçük жетпей калат экен, а? Туура, 3'ten 1'e. 3'ten 1'e. Куда каласа 15 гектар жерди быйыл освоениясын бүтүрөбүз. Ушундай. Урматтуу жетекчилер, мына көрдүңөр да, урматтуу журналисттер. Жанагы Енесай жаңы конушу деген ушул жер. Ушул жерге 1000 үй курулат. 1000. Жана көрүп кеттик го. Мектеп, бала бакча, парк, ФАП, административный здание, то есть бардыгы, милицияхана баары курулат. Азыр дагы мына саат канча болуп калды азыр? Эртең менен мына жумушту саат 8 болду. Мына балдар полностью мына
эртең менен баштап ишти башташтык. Жүлө тетең көрүп анан кетебиз. Азамат Каныбекович, мына фундамент боюнча түшүндүрмө берип койсоңуз. Фундамент биздики бул случайда 3 этаптан турат. Биринчи подбетонка, экинчи монолитный жерточный фундамент, анан үстүнө анан мунун үстүнө бар жерточный фундамент бар. Ичи арматура менен ичинин баары темир менен токулган. Анын үстүнө да мындай атайын чагылгандан сактоочу. Көрсөт. Ар бир жеринде токуп бекитип кетишкен. Я. Ар бир бурчка бекитип кеткен бар. Чагылгандан сакталган. Кайсы жерине коюп атасың? Бурчтарга коюлат. Ар бурчтарга коюлат. Хорошо. Биздикилер эми турушат, шашпай. Я. Бизде 9-га келет. 1 saat kiyinip. 1 saatdan keyin abed bolot degin. O çakaların gördün mü? Bunlar niye bu içine gelen çakalarıça? Köy oldunuzlar. Bari teritoriyani karap çıktık. Jalpı ayantı 54 gektar yer. Bu ошол şaharın içindeki Alişer Navayi, Jobas, Abdukadırova, Jumabayeva, Toy şaharın içindeki janağı жолдорду kengeyttik, расширение kıldık. Ошол жерге сноска түшкөн. Биздин жарандарга бериле турган үйлөр. Ар бир батирден аянта 3 сотка. Азыр өзүңөр көрдүңөр, тегерек четинде багы, варатасы, дарбазалары менен болот. Центральный канализация, водопровод. Кудай кааласа быйыл мына 54 гектардын 3төн 1-ин куруп бүтүрүп быйыл ишке беребиз. Ошондо бизге ушул подрядчик айткан, быйыл күзгө 20 ноябрга 280 батирди куруп тапшырат. Азыр эми биз булар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бүгүн жалпы ушул жетекчилерди, силерди бир көрүп кетсин деп чакырдык. Кудай кааласа, мынау Заныбек, сиз көзөмөлгө алыңыз. Сентябрда этектетип, урматтуу журналисттер менен бирге үй ала турган жарандардын баардыгын бир sıra тизмесин тактап, Абсамат Бековна, сентябрда этектетип, түшүндүңүзбү? Үй ала турган жарандардын баардыгын биринчи поток менен, биринчи өчүт кимдер кетет? Ошонун баарын бир sıra топтоп, мындай бир sıra келип көрүп кетиш керек да. Түшүндүңөрбү? Так, андан сырткары бул жерде биздин өзүбүздүн жумуш, Иманбек. Siz kayaktasınız. Tak, Водоканал. Sizdin jumuş бар бул жерде, түшүндүңүзбү? Sizdin жумуш бар, ошого кечиктирбестен сөзсүз түрдө суусун и канализациясын карап беришибиз керек. Ошо 20 ноябрга даяр болуш керек. Ошол урматтуу журналисттер, бүгүнкү маселе менен бир sıra эртең мененки рейдте силер менен свежий воздух, кичине физзарядка болду, регион менен ЛТРди бат-бат кошуп алсаңар өзүңүзгө, эме ким Жумамиден бир айда спортсмен болушат. Мейли ийгилик каалайм деп айтты, жакшы. Баса ийгилик кетпесин, мунун баары эми үйлөрүн баары акысыз жагышат да, спортсмендер. Акысыз. Бул жерде бирөө эч ким бир тиын акча бербейт. Бул жерге ушул биз мамлекет тарабынан урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчы Кылычбаевичтин тапшырмасы менен болду. Бул жерчи башка эч эме жок. Көп кабаттуу үйлөр да буга байланышпы? Ал көп кабаттуу үйлөр бизге ушул жерде 54 гектар жерге 1000 батир куруп берет. Анын ичинен жогоруда айтып кеттик, мектеп, бала бакча, парк менен ФАП, милициякана ушулардын баарын куруп берет. Куруп берген акысына биз 20 гектар жерди тетиге эмеден бердик да. Ошондо где-то жалпы $100 миллион тегерегинде бизге инвестиция кирет. Бул жерде баштап жумуштары башталганда мен урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчы Кылычбаевичке кайрылдым. Ал кишилер уруксат берди. Ошо 54 гектар жерди ажыратып берди. Макулдашылды, сүйлөштү.
өткөндө да келип камча кылышач өзү бир сыйдар көзөмөлдөп карап кетти. Ошо 20 ноябрга ошо жок дегенде ошо биринчи партиясын киргизгиле мен өзүм келип ачып берейин деп кетти, көрүп кетти. Кудай кааласа ошо 20 ноябрга ошо биринчи партиясы биринчи потогун бүтүрүп жарандарды киргизгенге аракет кылабыз. Үй снос болгондор менен бул жакта үйлөрдүн саны көп да. Демек снос Жок, анчалык чыкпайт. Кудай кааласа запас ам. Запас менен кете биз 700 үй беле ким? Жок, снос болгондо 700 беле. Кете 700 дегерегинде. Плюс минус 700. Биз азыр 300 батыр запаста. 300 батыр запаста. Анча мынча жанагы колунда жок, үй жокторго да беребиз, буюрса. Кошумча электромобилдерге курулуп аткан станциялар боюнча маалымат берип болот. Канча курулат, шаардын ичинде кайсы? Азыр биз 30 дан алып келдик. Onu keçe келип түштү. Жайлаш бүтүп калдыбы? Орнотулуп бүтүп калды. Ал шаар азыр кайсы локацияда? Филармония жанындабы? Драм театр жанында 13 коюлуп атат. Кудай кааласа калган 20-сына шаардын ичинде коебуз. Жергиликтүү бюджеттен алдыңбы? Жергиликтүү бюджеттен, өзүбүздүн бюджеттен алдык. Ал Кудай кааласа могу эмелердин баардыгын азыр такси, асман таксибиз барбы? Ошолорду электромобилдерди өзүбүз зараттайбыз. Өзүбүз зараттап, өзүбүздүн бюджетке. Андан сырткары дагы шаарда аябай электромобилдер көбөйбөдү. Алар дагы зараттап акчасы бюджетке түшөт.